söylür. Kanat kalıp büyük canıp kadırına cetemin. Mekenim benim Kırgızstan, örkünдөй бергини söylür. Саламатсыздарбы, аталар, апалар, эжекелер, акелер, жалпы эле Бакыян айылынын тургундары. Ар бир партиянын эле табигаты бийлик үчүн күрөш. Ошондой болсо дагы биздин партиянын табигаты бийликти элге кайрып берүү. Чыныгы бийликтин ээси эл экенин тастыктоо. Эми мен өзүмдү биринчиден тааныштырып кетсем, 3 булак айылынан болом. Кызыл Адырда окуп чоңойгом. Мектепти Бишкек шаарында алтын медаль менен ийгиликтүү аяктап, жогорку окуу жайын юрист кесиби менен бүтүргөм. Буйруса сиздер колдоп депутат болуп калсам, такалбаган, так сүйлөгөн, сабаттуу депутаттардан болом деп өзүмө толук ишенем. Кудайым колдоп депутат болуп барып калсам, мен ушул Кара Бура районуна кыла турган кызматтарымды төмөнкүлөрдөн баштайт элем. Эң биринчиден ушул Кызыл Адырга өндүрүштү көбөйтүү максатында 350 орунду жумушсуздукту жоюп, тигүү фабрикасын курууну баштадым. Андан кийинки программа бул Кара Бура районун толук газификациялоо жана андан ары улантуу. Манас районундагы Кербен өтмөгүнө соода логистикалык борбор же болсо универсалдык базар курууну мамлекеттик деңгээлде белгилейм. Ошол жерде соода логистикалык борбор курулуп калса, Кудай буйруса, Талас эли өзүнүн өндөп чыккан айыл чарба продукцияларын комшулаш Казакстанга тоскоолдуксуз сатууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Эгер ал соода логистикалык борбор жакшы иштеп кетсе, кыргыздар Казакстанга чыкпайт, казактар ошол жерге келип эле соода кыла турган болот. Өндүрүштү Кудай буйруса ишке киргизсем, Кызыл Адыр айылына Чыңгыз Айтматов атындагы шаар статусу алып берүү демилгесин аягына чыгарамын. Ушул мен айтып кеткен алдыдагы программалардын аткарылышы үчүн албетте сиздердин колдооңуздар керек. 4-октябрь күнү номер 4 Мекеним Кыргызстан партиясына ар кимиңиздер жалгыз келбей 4 кишини ээрчиде келип колдоп бериңиздер. Мекеним менин Кыргызстан, өркүндөй бергини сөйлөр. Канат кагып, күйүп жанып, кадырына жетемин. Мекеним менин Кыргызстан, өркүндөй бергини сөйлөр. Номери 4. Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Мирлан Назарбековго добушуңузду бериңиз.